Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, эгерде мусулманда 3 нерсе боло турган болсо, бул эң жакшы дейт. Бактылуулуктун бир себеби дейт. Алардын бирөөсү мындай чоң, кең болгон огороддор. Экинчиси үй, үчүнчүсү салих кошуна. Жакшы бир кошуна болсо. Чындыгында мындай ойлоп карасак, бүгүн биз дүйнөдөн качабыз, дүйнөгө аракет кылбай коебуз, кээде дүйнөнүн кереги жок деген сөздөрдү, кээде илим техника кереги жок мусулмандарга деген сөздөрдү кээ бир адамдардан угуп калабыз. Жок, бул таптакыр туура эмес, караңгы түшүнүк. Биз түшүнүктөрүбүздү оңдошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин негизи эле ислам динибиз эч качан байлыктан каралбайт. Байлык мүмкүн эмес, байлык жаман деген нерсе жок. Болгон урматтуу мекендешим, бир адам бар, ага байлык келсе, ал арам ишти көбүрөөк кылат. Бир таза мусулман бар, салих адам бар, ага байлык келет, ал көбүрөөк жакшы иштерди кылат. Таза адамга, салих адамга таза байлык келген болсо, бул эң жакшы дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кандай жакшы, салих адамга таза байлык келген болсо. Чындыгында момундун, мусулмандын колуна байлык келсе, бул жүрөккө кирип калбайт. Өтө жакшы жерлерге иштетет, мектептерди салат, садиктерди салат, мечиттерди салат, инвестиция кылат, өтө жакшы иштерди көбөйтөт. Ошол эле байлык туура эмес түшүнүктөгү, туура эмес идеологиясы бар адамдын колуна түшсөчү. Хасан Саббах өлүп кеткен. Бирок идеология жактан кеткен адам эч качан унутурбайт дегени, Хасан Саббах качан эле өлүп кеткен, бирок анын идеологиясы менен жашаган адамдар азыр дагы бар. Шиялар тоолуу жерлерге мектептерди салып дагы эле ишти кылып атат. Өздөрүнүн идеологиясын бербей атат. Ошондуктан идеология жактан кетсең, мисалы мен ушул сөздөрдү айтып атам, 100 жылдан кийин да, 200 жылдан кийин дагы, балким мен азыр бир сөздү айтып атам, ал сөздөрдүн таасирленип, бир жаш бала чоңойгондо иши ишти аткарат. Дегеним, идеология жактан кеткен адам утурбайт. Үй жай, кенен огород болсо. Мындай байкасаңыз, сиз жумушта эле башка жерде болосуз. Калган учурда бүт үйүңүздө болосуз, үйүңүздө жуунасыз, үйүңүздө эс аласыз, үйүңүздө болосуз, үйүңүздө тамак кыласыз. А бирөөнүккө бир күн конок болуп барып көрүңүз, кандай жакшы болуп каласыз. Жаш баласы ыйласа дагы сиз бул жакта кыжалат болосуз. Кудду сиз ыйлаткандай боло бересиз да. Ошондуктан кенен огород болгону жакшы. А унааңыз болбосочу. Аялыңыз төрөт жакындап калды, ар кимге жалына турган учур эмес азыр. Унасы болсо, үйү болсо, анан салих кошунасы болсо. Кошуна гыйбатчы, кошуна туура эмес уру болуп турган болсо, мындан өткөн жаман нерсе жок. Ошондуктан кошуна танда, үй тандава деп бекер айтып койгон эмес. 3 нерсе экен, урматтуу мекендешим. Негизи эле суроо пайда болот. Мусулмандар бай болуш керек, кедей болуш керекпи? Эгер таза мусулман болсо, өзгө ишенген мусулман болсо, анан Аллах үчүн бер, Аллах үчүн мындай иш кыл деген учурда колдор титиреп бере албай кала турган даражадагы мусулман болсо, ага байлык байыганы жакшы эмес анын. Эгер адалынан таза байый турган болсо, ошол эле учурда мусулмандар үчүн иштете турган болсо, бул эң жакшы маселе. Согуштарда, Табут согушунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга акча жагынан, курал жаракка, башкага акча керек болгон маселеде сахабалар колунда барлар келет. Усман ибн Аффан 2000 дирхам, 2000 динар өтө көп акча менен келет. Умар ибн Хаттаб дагы, Абу Бакыр Ас-Сидик радиаллаху анхулар бардыгы өзүнүн колунан келген жардамын берет. Ошондой нерселерде, мисалы, ошол учурларда согуштар болгон, андан кийинки мусулмандарга канчалаган согуштар болду, ударлар болду. Ага карабастан, урматтуу мекендешим, бүгүнкү учурда дагы согуш болуп атат. Ал учурда сахабалар колунан келген жардамдарды берген, мусулмандар, байлар, ер азаматтар, жигиттер мусулмандарга жардам берип, көптөгөн кыйынчылыктардан чыгып кеткенбиз. Бирок азыркы учурдагы согуш эмне? Азыркы согуш эмне? Учурда, урматтуу мекендешим, өтө катуу удар болгон мусулмандарга. Мусулмандарга катуу удар болгон. Кадимкидей өлтүрүү, кан кадимкидей аккан. Тарыхта окусаңыз, мындай согуштарды көп кездештиришиңиз мүмкүн. Мусулмандарга өтө катуу. Жаны ата турган болсо эч кайка жетпей калган. Колдоно турган куралдары жетишпей калган. Байлары жаланганы өздөрүн ойлоп калган. Динден алыстап кеткен, алымдарды укпай койгон, илимдүүлөрдү жетишпей койгондон кийин туура келишип, запкын өтө катуу беришкен. Ошол учурда эже карындашын алып чыгып көзүнүн алдында зордошкон. Кыз келиндерин зордошкон. Илимий китептерин көз алдында күйгүзүп беришкен. Ошончолук кыйнашкан, азапташкан. Анан халифага, жол башчыларына, байларына келип, көз алдында кыйнап, анан башчылар айткан, бизди өлтүрсө болбойт, биздин тарикатта, биздин ишенимибизде жол башчыны өлтүрсө болбойт деген учурда, өлтүрсө болбойбу?
Қан чыкса болбойбу? Болбойт. Анда деп туруп паласка ороп аркандай жолду менен уруп өлтүрүшөт. Кан чыгарбастан. Урматтуу мекендешим, бүгүнкү ошол учурдагы запкалар, ошол учурдагы кыйынчылыктар, ошол учурдагы ударлар өтө каттуу болуп тиет. Азыркы согуш, урматтуу мекендешим, кетип атат. Илим жактан, техника жактан, курал жарак аскерий жактан эч ага эле башталган. Ар ким өзүнү көрсөтүп атат, мамлекеттер ар бири өзүнүн күчүн көрсөтүп атат, өзүнө өзү кам көрүп атат. Ошол сыяктуу эле урматтуу мекендешим, колдон келип турган учурда бере албасаңыз, колун калтырап турган болсо анда кереги жок дегени. Бүгүн IT тармагы, бүгүнкү медицина, бүгүнкү технология, бүгүнкү аскерий кызматтар, буларга акчаны тигиш керек. Буларга канча кетсе кетсин, мамлекетибизди өнүктүрүшүбүз керек. Баягы караңгы эскиче түшүнүктөрүн алысташыбыз керек. Анын кереги жок, мунун кереги жок деп сырттан бир душман келе турган болсо, эң биринчи ким чыгат? Кыздар чыкпайт го. Эң биринчи ошо армиябыз барат. Ошол биздин алдыбызда туруп берет. Согуш башталганда деп эки жакты карап калбастан, эң биринчи ошо бизди коргой турган армиябыз болуп эсептелет. Биз бүгүн жыргап жатканыбыздын себеби күч органдар өтө катуу иштеп атат. Болсо бизге көз арткандар, сырткы күчтөр, ички күчтөр, ызы-чууну чыгарам дегендер өтө көп. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бүгүн илимге, технологияга аракет кылып кызматыбызды кылышыбыз керек колдон келишинче. Болсо күн келет, өтө каттуу болобуз. Өтө күчтүү байлар бар, миллионерлер бар. Бирок өзүнүн мамлекети жок, өзүнүн тили жок. Мен мына туунун астыдамын деген, мына тилде сүйлөймүн деп өзүнүн сыймыктанып айта албайт. Себеби жоготкон учурунда запкын өтө каттуу жеккен. Бизнесменсиң, кыл бизнесиңди. Адалынан кыл, тазасынан кыл, болуп кет. Айырмасы жок. Болгону адалынан болсун, тазасынан болсун. Адалдыкка акырын келет, тамчылап, тамчылап, арамдыкы напор менен. Автомойкада кантип жуушат напор менен машинаны. Ошол сыяктуу катуудар менен келет, бирок катуудар менен кетип калат. Аллах Таала арам маселесинде алыска таштап коет арканды. Бир күн аркан тартылат, өтө катуу тартылат урматтуу мекендешим. Өтө катуу тартылат. Ал учурда желкеңдеги тамырларыңды үзө кетет. Аны түшүнбөй каласың, не болуп кетти деп каласың. Ошондуктан урматтуу мекендешим, адалынан болсун, тазасынан болсун. Ооба, учурда ар ким өзүнүн колунан келгенче жардам берген. Усман ибн Аффан өтө күчтүү сахаба болгон, өтө күчтүү бизнесмен болгон, сооданын жолун билген. Меккеден Мадинага көчүп келгенден кийин сахабалар суу өтө тартыш болуп калат. Суу маселесин чечүү максатында бир еврейдин өтө кудугу бар эле. Замзам сыяктуу таза, Замзамга жакыныраак өтө жакшы таза суу болчу. Бирок аны сатат. Караса мусулмандар келип атат, башка жерден адамдар келип атат. Эми туризм маселеси да. Эми сууду сатайын деп атат. Ал яхуди еврей сатышты баштайт. Суу маселеси тартыш болгондон кийин сахабалар башкалар келип пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз ким ошол кудукту мусулмандарга сатып алып өткүзсө же кеңейтип катса, башка кылса, ага мен кепилдик берем бейишти дейт. Усман ибн Аффан сөздү угаары менен барат дагы баягы еврейге, яхудийге сунушун пикирин айтат. Саткын дейт. Ал урматтуу мекендешим, жөн эле бизнесмен эмес, бизнестин ичиндеги саясатты дагы өтө күчтүү түшүнгөн сахаба болгон. Усман ибн Аффан келип яхудийге кел саткын дейт. Унчукпайт, сатпаймын дейт. Балким сатпайм дейт. Албетте сатпайт. Караса доход жакшы, башка жакшы. Эртеси күн келип, кел саткын. Эч болсо бир күн сат, бир күн сага, бир күн мага дейт. Ошентип сунушун айтканда баягы яхудийге өтө жагып түшөт. Макул дейт дагы. Ал учурда алданган эмес мусулмандар. Саясатты өтө жакшы түшүнгөн. Ошондуктан да байкасаңыз, бизнесмендердин көбү саясатчы болуп кетет. Себеби бизнестеги саясатты күчтүү түшүнгөн адам саясатчы болот. Ошентип, бул дагы Усман ибн Аффан дагы ошентип сатып алгандан кийин келип сахабаларга, мусулмандарга биринчи, үчүнчү, бешинчи күнү бизге мусулмандарга өттү бул кудук, каалаганча сууңарды толтурбагыла, башка күнү барбагыла деп сунушун айтат. Мусулмандар Усман ибн Аффандын күндөрүндө келип сууду алып алат, башка күнү барбай коюшат. Яхуди түшүндү, келип кудукту бардыгын албайсыңбы дейт. Усман ибн Аффан кудукту сатып алган учурда 20 000 дирхамга сатып алат. 20 000ден 12 000 дирхамын нак берип, 8 000 кийинчерээк беремин дейт. Кийинчерээкке таштап коет 8-ди. Кийин баягы 8-ди кайра берет дагы, калган бүт баарын сатып алат. Ошондой тактикалар менен, ошондой саясат менен бизнестин өзүнүн саясатын күчтүү түшүнгөн сахабалар. Биз окуп билебиз. Биздин жолубузда, тарикатыбызда, ислам жолунда бардык адамдар бардык жагынан болгон.
Ошондуктан да окуш керек. Биз окубасак түшүнбөйбүз эч нерсени. Илимден артта калбашыбыз керек. Азыр бизде дүйнөнү башкарып аткан азыркы система, дүйнөдөгү азыркы ким болбосун, масондор дейбиз, ким болбосун, аларда акча бар. Акча болгондугу үчүн ар кандай ооруларды, ар кандай согуштарды чыгарып байып атат. Биз кирбесек, биз кармабасак, биз барбасак, алардын системасы өлтүрүү, жок кылуу, акча табуу. Башка ким не болсо болсун, айырмасы жок. А биздеги идеологиячы, биздеги ойчу, биздеги түшүнүктөрчү, мусулмандын негизги каалоосу эмне? Жашатыш максаты, жашоо эмес, өзү үчүн эмес, өзгөлөр үчүн аракет кылуу. Негизги максат ошондой. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биз аракет кылышыбыз керек, биз барышыбыз керек. Ошого жараша өзүбүздүн фикрибиз, акыйдабыз, динибиз түшүнүгүбүз, өзүбүздү окуп, өзүбүздү түшүнүп, анан башкаларды дагы чакырышыбыз керек. Өзүбүз үлгү болбосок, өзүбүздө жокту кантип беребиз башка бирөөгө? Умар ибн Хаттабдан да өтө күчтүү сахаба болгон, өтө акча жактан дагы, бир эле дин жактан болгон эмес, акча жактан да бар жоктон болгон. Умар ибн Хаттабтан сурашат, келгениңизде бир эле кылычыңыз бар эле, кантип бизнесмен, кантип күчтүү болуп кеттиңиз дегенде, мен деп азыркы бизнес тренингдер бар го, лагман илип аткан, баягы куштарды канаты жок учуруп аткан кээ бир бизнес тренерлерге тренинг өтүп болгон да, мындайча айтканда. Умар ибн Хаттаб өтө күчтүү бизнесмен болгон. Чындап өтө күчтүү болгон. Мен дейт, биринчи жолум дейт, сооданы күтпөдүм. Мындайча айтканда, кандай товарым болбосун, 1 сом болобу, 2 сом болобу пайдасыга сата бердим дейт. Мисалы барсаңыз, бирөөлөр бар, контейнерде күтүп алган болот. Бул не кереги бар, эгер алсаң ачайын, же болсо телефон карап отуруп бер, жөн элечи. Мамилеси жок. Ал келген адам, клиент келген адам Аллахтын коногу да. Мындайча айтканда, конок сизге. Негизги маселе меники пайдасыга сатып бердим дейт, күтпөдүм дейт. Экинчиден, ошол келген акчаны пайда түшкөн, бизнестен, соодадан түшкөн пайдага кайра филиалдарын ачтым, кайра кеңейттим дейт да. Мындайча айтканда, өзүнөн түшкөн акчаны өзгө. Мисалы кээ бирлөрдө мисалы бизнестен акча түшүп калат, дароо машина алышты ойлойт, үй алганды ойлойт, башка кылганды ойлойт да. Ошол эле бизнестен түшкөн акчаны бизнесинин акчасына бизнеске тийбеш керек. Анан түшкөнүгө кайра өзгө саптай бериш керек. Филиалын ачыш керек, кеңейтиш керек, көбөйтүш керек филиалын. Майда деп эч ким тоотпойт, бирок ошо майда иште өтө күчтүү береке бар да. Ошентип көбөйтүп ачканмын, соодадан түшкөн сооданы. Бир күн келишет, шериктеш болойлу. Макул, давай, мынча доллар, мынча, мага мынча пайда кылат. Мага не пайда кылат? Мындай дейт да. Сен биринчи бар ойлонуп кел. Мага канча болот, сага канча калат. Эки жактан ойлонушуң керек. Анан банкрот болуп калсаңчы десең, банкрот болсок, мындай болот дейт. Бул жакта жөн эле күйүп кете береби бул жактагы адам? Акчаны берет, инвестор күйүп кете береби? Жок, ошол жактардан бери изилдеген. Мисалы жөн эле магазин ачсаңыз, аны чоңойтуп, түшкөн акчасын эки жагын ремонт кылып, чоңойтуп, кеңейтип, күчтүү кылып филиалдарын ачты баштабасаңыз, ошол бойдон кыла турган болсо, эртең ошону сиздин магазиниңиз алдыга бир чоң кылып, эгиз кылып, сонун кылып, сизден эми арзаныраак кылып бирөө сонун магазин ачып коет, бардык клиенттериңиз тартылып кетет ошол жерге. Ошондой экен, өнүгүүнүн алдында болушуңуз керек. Ушул болот бизге дегенди токтотуш керек. Күчтүү кылып, сонун кылып, зың кылып кылыш керек. Ал эми үчүнчүдөн, урматтуу мекендешим, көп багытка акча тиктим дейт. Мисалы бүгүн биз тигебиз, Газпромго, ар жерге айырмасы жок акчаны тигебиз. Ошол сыяктуу эле сахабанын дагы насааты ар жерге акча тиктеп атат. Бирөөсү күйсө, бирөөгө ишенип калба деген. Мисалы үчүн 10 миллион сом акчаңыз болсо, аны бир ресторан ачып койсоңуз, ресторан бизнесин түшүнбөгөн болсоңуз, күйүп кетиши мүмкүн толук турда. Же сатасыз, же башка кыласыз. Ошо 10 миллион сомго 10 филиал кылып башка бир нерсе ачсаңыз, бул жерде утушуңуз варианты көбүрөөк. Бирөөсү магазин, бирөөсү билинчики, бирөөсүн кухня жөнөкөй эле, бирөөсүн игрушка сата турган магазин, айырмасы жок. Ошондой кылып ар кандай багытка тикин деп сахаба насаатын айтып атат. Бизде динибизде барлык нерсе бар экен. Эң күчтүүлөр бизден чыгыптыр. Негизи эле 18-кылым, 17-кылымга чейин илим жааттан, технология бар жоктон ойлоп тапкан жагынан бардыгынан биз мусулмандар бербейт элек. Андан кийинки немелер бүт жалкоо болуп кеттик, нафсты ээрчип кеттик, дүйнөнү ээрчип кеткендик. Дүйнө дегенде кандай? Дүйнөнү жүрөккө киргизип алдык. Дүйнө жүрөккө кирбесин. Дүйнөнү колдо кармашыбыз керек. Колдо кармалган байлыкка ачынбайсың дагы, көп келип калса күйүнүп дагы, сүйүнүп дагы кетип калбайсың да.
Ошондуктан колдо карма, жүрөккө киргизбе. Не маселе болбосун жүрөккө таштаба. Могу кекиртектен сыртта кала берсин. Азыркы сахабалар, мурдакы сахабалар азыркы күндө болгондо эмне болот эле? Бирөөсү Илон Масктын, бирөөсү Джефф Безостун, бирөөсү о күчтүүлөрдүн ордунда отурган болот эле. Мусулмандар аракет кылышыбыз керек. Азыркы абалыбызга өтө өкүнүшүбүз керек. Биз кап кеттик. 8 саат укта дейт. Ошо 8 саат укта деген эң күчтүү окумуштуулар өздөрү 8 саат уктабайт. 4 саат, 2 саат эле уктайт алар. Неге? Ал илимпоз, күчтүү окумуштуу адам. Ага убактысы жок уктаганга. 8 саат деп орточо эсептүү военныйлерге тиешелүү, медиктерге тиешелүү убакытты айтып коюп атат. Алар себеби операция кылат, себеби бирөөнү операциялар болгон учурда бирөөгө атышмага барат, туура эмес адамды атып койбосун, башка 8 саат норма. А бирок сиз илимдин үстүндө боло турган болсоңуз, күчтүү адам болом десеңиз, башка кылам десеңиз, бизнесменде тынчтык жок. Түнү 2-3-тө ар ким чалат. Мисалы үчүн эң жакшы уйку саат 11-ден баштап түнкү 3-кө чейин боло турган болсо, бул эң жакшы убакыт. Аз укта, көбүрөөк аракет кыл. Бүт үммөт уктап жатат азыр. Аз уктай турган эмес, ойгоно турган учур, урматтуу мекендешим. Ушунча адам уктап атат, жетет ошончо. Азыр жалкоолор өтө көп. Жалкоолор көп учурда болуп кетүү, өнүгүп кетүү шарты дагы, шансы дагы өтө көп. Себеби неге? Баардыгы уктап атат. Кичине эле чуркап койсоңуз, көп нерсеге жетип каласыз да азыр. Мурдагы сахабаларда байлык дагы, илим дагы, дүйнө дагы баардыгы болгон. А азыр биздечи кыргыздарда илим бар адамда байлыгы жок. Байлыгы бар адамда илими жок. Байлыгы бар адам каалагандай кеңире ойноп, сойноп, сайраңдап, тайраңдап, ар жерге барып жүрөт, ойноп күлүп, а илимдүү адамда акча жок, илимден күчтүү бере албай жатат. Ошо илим дагы, акча дагы бар. Азыр дүйнөдөгү ооруларды жайып аткан адамдарда, согуштарды чыгарып аткан адамдарда илим дагы, акча дагы болгондугу үчүн кармап атат дүйнөнү. Эки жактуу, эки канаттуу болушубуз керек. Бул сабактардан сабак алышыбыз керек. Жөн эле деп жөн эле оозу ачып калып кетпестен кийин аракет кылышыбыз керек. Ар бир жаатка кире бер. Мына бизнес болуп калган, мына бизнес кылып коюшкан дебе. Ар бир жаатка кирсең шарт, ана мүмкүнчүлүк табылат. Магазиниңиз Бурчуда туруп турсун ушул нават деп. Анан бүт Бишкектеги, бүт Кыргызстандагы магазиндерге койгон. Башыны алдага жалынып жүргөн. Койдурбай койгон, эч ким албай койгон. Ошол сыяктуу эле ар бир жаатка киргенде башында кыйналасың, бирок аракет кылбасаң болбойт. Ошол эле согуштан кийинки Япония болсун, Германия болсун, согушта канча запкы жеди, бирок ошого карабастан биз согушта жеңген өлкөлөрдөн дагы күчтүүрөөк өнүгүп кетти. Неге? Көп эркектер өлүп кетти, аялдар көтөрүп койду, мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө. Аракет болду, илим болду. Аркасында илим турат, китеп турат. Мисалы үчүн урматтуу мекендешим, бир өтө күчтүү адам 70 жыл жашады, 70 жыл изилденди, илим окуду, ошол 70 жашка чейин жеткенге чейин өтө күчтүү результатты дүйнөгө көрсөтүп койду. Бирок ошол 70 жылдык өмүрүн бир китепке, 200 беттик китепке батырып, ийгилик сырларын, өзүнүн өмүр таржымалын, бүт ойлоп тапкан нерселерин жазып коет. Сиз дегени бир саатта ошо 200 бет китепти окуй турган болсоңуз, ошонун 70 жылдык тажрыйбасын бир саатта алып алдыңыз дегени. Сиз 70 жыл жашадыңыз дегени ал дегени. Китеп дегени бейиш дегени, китеп дегени башка дүйнө дегени. Аракет кылбасак болбойт ошондуктан. Ар бир жаатта, мисалы үчүн студентсизби, студенттен китепти жыртып салың. Машинадан ойлоп атасызбы, машина жагын тытып салың. Мугалимсизби, эң күчтүү мугалимди, окуучуларды тарбиялап чыгарың. Ар бир жаатта. Ар бир адам, ар бир өзүнүн ишин, мындайча айтканда, майын чыгарып кылсын. Аракет кылбасак болбойт, өнүкпөсөк болбойт, урматтуу мекендештерим. Аллах таза зат, Аллах аруу зат, кемчиликтерден бардыгынан таза зат. Аллах бардык кемчиликтерибизди кечирсин. Жеке менин, сиздердин бардыгыбыздын кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү, каталарыбызды кечирсин. Аллах Таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Алтын башыңыздар аман болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.